بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli cemaat, бүткүл аламдардын жаратуучусу, райымдуу жана мээримдүү, кыямат күндүн эгеси болгон Алла Таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. Бүгүнкү жума күнү өзүбүздүн эркибиз, өзүбүздүн бутубуз, өзүбүздүн каалообуз менен жамаатка келип жума намазын окуганга мүмкүнчүлүк берген Алла Таалага чексиз шүкүрлөрдү айтабыз. Урматтуу жамаат, бүгүн баардыгыбыздын жүрөгүбүздөн түнөк алган миңдеген жылдар инсанияттын жүрөгүнө сиңген, ар бир адамга кубаныч тартуулаган Зулхижа айында жашап турабыз. Зулхижа айынын дагы мына бүгүн 5-и болуп калды. Дагы 3 күндөн кийин Арафа күн башталат. Зулхижа айынын 10-у Курбан айт болуп эсептелет туугандар. Мына ушул жерде Алла Тааладан тилеп, ата-энесин жөнөткөн жигиттер олтурат, балдарын жөнөткөн ата-энелер олтурат, дагы бир туугандарын жөнөткөн бир туугандар олтурат. Бардыгыбыз мына ушул ажыларыбыз эсен аман ибадатын кылып, ажысы хажыл мабрур болуп, алдыбызга эсен аман кайтып келсин деп Кудайдан тилеп турабыз. Бирок бул ар бир мүмкүнчүлүгү жеткен инсанга Алла Таала тарабынан берилген хадж амал. Бул фарз туугандар. Мына ошол фарз амалды аткарыш үчүн кетти. Бул өзү үчүн гана фарз амалды аткарып коюу эмес, мына ошол ар бир ажыга барган инсандын үй бүлөсүнүн оңолушу, бул үй бүлөсүнүн оңолушу коомдун оңолушу болуп эсептелет туугандар. Ажыга барган инсандардын келгенден кийин 40 күндүк дуалары түздөн түз мустажаб. Биздин элибиздин ихласы, урмат сыйы өтө жогорку деңгээлде. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ал-хаджу арафа. Арафа бул ажылык деп өзүнүн хадисинде айткан. Арафада туруу ажылыктын экинчи фарзы болуп калат туугандар. Мына Арафадан эртеден кечке ошо Арафат өрөөнүндө турулат. Ошол Арафат өрөөнүндө турганда Арафатка чогулган элдерден Алла Таала өзү периштелерге мактанат. Эй периштелер, карагылачы дейт. Мына ушунча менин пендем ааламдан, туш тараптан ушул жерге келишти. Бозгон, азган, ачка, бирок ушулардын бүт бардыгы менден күнөөлөрүнүн кечирилишин үмүт кылып, мага итаат кылып ушул жерге чогулуп турушат дейт. Мен булардын бардык күнөөлөрүн кечирдим дейт Алла Таала. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хижраттын 10-жылы, бул Маккадан Мадинага барганда 10-жылы Зулхижа айынын 9 күнү Арафатта ошол коштошуу хутбасы, хутбатул вада деп коет муну, коштошуу хутбасында Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп элге кайрылган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхан нас. Эй адам баласы, эй инсандар. Жалпы инсандарга Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кайрылып, Я айюхан нас.
Ал жерде 100 миңдеген сахабалар болгон. Исмау қаули. Силер аябай диккат кылып, көңүл буруп, мени сөзүмдү уккула dedi. فإني لا أدري لعل لألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. Balkim men ушул жылдан кийин бул жерде силер менен кайра жолугушпаймын dedi. Бул сөздү угуп турган сахабалар үчүн бул сөз аябай оор болду. Себеби бул сөз Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын өмүрүнүн аяктап баратканынан башарат берет эле. Сахабалар бул сөздү уккандан кийин көздөрүнүн жаштарын жашыра албай калышты. Пайгамбарыбыздын айтып жаткан хутбасына диккат менен кулак салып турушту, бирок көздөрүнөн жаш, жүрөктү аралаган кан сызылып агып турду. Инна димаакум ва амвалакум ва а'радакум алейкум харамун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам силердин каныңар, малыңар жана абириңер бири-бириңерге арам dedi. Kanыңар арам деген сөз, урматтуу жамаат, силер бири-бириңерди өлтүрбөгүлө. Силер бири-бириңерге зулум кылбагыла. Эгерде бири-бириңерди өлтүрө турган болсоңор, мына ушул арам dedi. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мубарак хадисинде ушундай деп айтылган: эгерде эки мусулман урушуп, бирөөсү бирөөсүнүн колунан өлгөн болсо, экөө тең дозокко dedi. Сахабалар сурашты: "Я Расулаллах, өлтүргөнгө мейли ал, өлтүрдү. Ал өлүп калган эмне үчүн дозокко кириш керек?" Пайгамбарыбыз айтты: "Анын дагы ниети өлтүрүш эле. Бирок күчү жетпеди, тигинин колунан өлдү." Пайгамбарыбыздын ушул айткан коштоштуу хутбасында айткан сөзү бүгүнкү күнгө чейин эч кандай күчүн жоготпой келет. Бул жерде айтылган хутба кыяматка чейин күчүн жоготпойт туган. Экинчиси, силердин малыңар бири-бириңерге арам dedi. Тартып алуу, зулумдук кылуу, басынтуу, тигиндей мындай кылуу, акчасын алып бербеш, тигиндей кылыш, мындай кылыш, малдарын сүрүп кетип калыш. Тарыктардан окугансыздар да. Мурда бул жылгада жашагандын малын сүрүп кете берген. А малдарды сүрүп келгендерди мактап, "О, батыр бул, батырларым" деп, мына бүгүнкү күнгө чейин ушулар батыр болуп аталып келип атат. Бул ислам жолунда, ислам шариятында арам тугандар. Үчүнчүсү, бири-бириңердин абириңер бул да арам. Эч качан бири-бириңердин үстүңөрдөн гыйбат кылбагыла, доомат кылбагыла, бири-бириңерди жамандабагыла, бири-бириңердин үстүңөрдөн жалган сөздөрдү айтпагыла dedi Пайгамбарыбыз. Бул силер үчүн бири-бириңерге болгон арам dedi. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мына ушуну айтып туруп, мусулман адамдын деңгээли канчалык экендигин дагы бир басым жасап айтып өттү. Bir musulman adamdın bir tamçı kanı жерге түшкөндөн көрө Baytullah'tın bozulganı afzal. Mına murdun jara koyup, же болбосо тумшугун көзүн чыгара коюп, ошондон тамган бир тамчы кан жерге
таам түшкөн bir musulmandын канына караганда Байтуллахтын бузулганы абзал dedi Peygamberimiz. Demek tayактын экинчи жагын акырын элестен өткөрүп ала бериңиздер. Канча мусулмандын мурду, канча мусулмандын чекеси, канча мусулмандын кайсы жерлеринен кан акпай атат. Ala kulli şeyin min emril cahiliye tahta kadami mavdu'un. Cahiliyet doğrunda bardıq işler menin but altımdan jokko çıkarıldı deydi. Cahiliyet kezinde Araplar kızdı olup kalsa kızların tirili göngünge çeyin jetken. Ayal alunun sanı bolgon emes. Ayallarda hukuk tigi bol degen nerse taptakır bolgon emes. Baytullah'tın tegeregi 360 butqa tolgon. Baytullah'tı uşunday işenimine çeyin jetişken günöge men uşul giyimi menen aralashıp kaldım. Men bul giyim menen tawaf kılsam bolboyt dep akırı barıp Baytullah'tı eneden tuğma жылаңа çakıp aldı tawaf kılıp kalıştı. Alardan kılgan günölörün oşol beyişten kelgen taş kötörü albastan apapakay akaktay olgon taştın ırаңы karaga özgörüp ketti. Mına oşon üçün Hajar-ül Aswad kara taş da atalып kaldı. Al İbrahim aleyhissalam oğlu İsmail aleyhissalam menen Baytullah'tı restaurasiya kılıp kurgandan keyin beyişten gelgen taş apapakay akaktay olgon taş ele. Al fosfordoy bolup түндө кадимкидей Меккени жапжарык кылып ошол жерден нур чыгып турат эле. Мына ушул таш ошол адамдардын күнөөлөрүн көтөрө албастан карайып кетти туугандар. Ушул алардын кетирген бүткүл катачылыктары, күнөөлөрү Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып, менин кадамым алдында ушулардын бардыгы жокко чыгарылды дейт. Варибал жахилия мавдуун. Ошондой эле Cahiliyet doğrundagы sütkorluk dagı jokko çıkarıldı. Sütkorluk akçası var adamlar, akçası jok adamlarga berip prosent da bu. Prosent üstüne prosent koyup alardı tap-takır kıynap tügötüp bütüşken. Uşunçalık oğur akvalga jetken, mına uşul nersenin dagı Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelişi menen sütkörlükty jogottu. En birinci özünün tuğanı Abbas ibn Abdülmuttalib'tin faizin el aldığında açık aytıp geçti. Abbas ibn Abdülmuttalib'ten gemiňer akça algan bolsaňar, gemiňerge kança faiz alsaňar, bardığıňar bossaňar dedi. Berbegil akçasyny dedi. Kutulduňar. Wa dima'ul jahiliye mavdu'un. Oşondoy эле jahiliyet doğrundagı kandardı jokko çıkardı. Jahiliyet doğrunda uruşup ketip, anan keyin oşol japa çekip kalgan insanlar japa çektirgen jaktan doo alışkan. Öte çoğun doolordu alışkan. Uşu nerselerdi dagı Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jokko çıkardı. İstevzu bin nisai hayran. Ayaldardın hukuku. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelişi menen ayaldardın hukuku en jogorku dengeliге götürüldü. Ayallarga jakşı mamile kılgılan dep Peygamber mübarek hadislerinde bir neçe hadislerde bizge osiyat nasatların kaltırgan. Mına oşol günden başlap tirilöy gömülgen kızlar 3 kızdı kim tarbiyalap östürüp çoğaytkan bolsa oşol ata enege 5 vacip bolot degen darajaga götürüldü. Tirilöy gömülüp atkan kızların darajası mına oşunday darajaga götürüldü. Al cennetu taht ahkamul ummahat. Hiç kanday hukuku jok. Uşunçalık tömünde karalgan enelerdin hukukun Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
бейиш энелердин кадамынын алдында деп алардын укугун эбегейсиз жогорку деңгээлге көтөрдү. Ал-муслиму аху муслим. Мусулман мусулманга бир тууган деп Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир туугандыктын даражасын көтөрдү. Мусулмандардын ортосундагы бир туугандыктын даражасын көтөрдү. Бир ата, бир энеден төрөлгөн бир туугандар бул дүйнөдө бир болушу мүмкүн, бирок ахиретке барганда бир болбой калыштын ыктымалы бар. Ал эми Аллах үчүн бир тууган болгон инсандар бул дүйнөдө да бир болот, ахиретке барганда дагы бир болуштугун айтып түшүндүрдү. La fadla li arabiyya ala jamiyyin. Araplar Arap emeslerden hiç kanday artıkçılığı yok. Wala li ajami ala arabi. Alemi Arap emesler Araplardan hiç kanday artıkçılığı yok. Wala la ahmara ala asfad. Bu yerde ak adamlar menen kara adamların ortasında hiç kanday ayrımacılık yok. İlla bit takva. Bu insanların ortasında ayırmaçılık bulup Allah Teala'ga bolgon takvalık menen gana dedi. Bu yerde adamzatın tarihindagi en jogorku, en ulu tengçilikti Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tüze aldı. Bulutlar arasındagi, uru arasındagi, şaar menen şaardın ortasındagi, bir aymak menen ekinci aymaktın ortasındagi adamlardın ortasındagi hukuktun bardığı teң eldi. Bolbosa biri men tigin koomdonmун, men bul jamaattanmын, men tigindeymin, men mundayмын деп өзүн өзү биринен бири жогору кое берген. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын келиши менен мына ошол нерселердин бардыгы жокко чыкты. Taraktu fikum ma innal tamassakum bihi lan tadillu ba'di kitaballah. Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men sizlerge bir nerse kaltırdım. Eğer hani bekem karmasaňar, menden keyin adaşpaýsaňar, bul Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerim'i dedi. İkinci bir rivayetlarda Kitaballahi ve sünneti dep de aytılgan. Men sizlerge Allah Taala'nın Kur'an'ın jana sünnetimdi kaltırdım dedi. Mına uşu nerselerdi aytıp bütkөндөн keyin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ala hal bellagtu men sizlerge Allah Taala'dan kelgen nerselerden amanatlardan bardığın jetkiri aldın mı? Dep sahabalardan suraştı. Sahabalar qalu bela ya Resulallah sen Allah Taala'dan kelgen amanatlardan bardığın jetkizdin dedi. Bul uçurdan Peygamberimizin peygamber bolup gelgenine dagı 23 yıl bolgon ele. Kur'an-ı Kerim dagı toluk düşüp bütkön uçur ele. Sahabalar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözüne cevap bergenden keyin uşunday sömöyün jogorу kötörüp Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme aşhed, Allahümme aşhed, Allahümme aşhed. Ya Rabbim sen özün güve bolgunun mına uşul nersege dep 3 jolu Allah Teala'ga hayırlı aytты. Hurmattуу jamaat, bul hutbanın ululuğu бүгүнкү күндө дагы өзүнүн күчүн жоготпой келет. Адамдын укугу корголду, аязат урматталды, улутчулдук теңделди, адилеттик орнолду, мусулмандардын биримдиги бекемделди, Куранга жана сүннөткө болгон адамдардын ыктоосу дагы бекем болду.
Бұл Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдың сахабаларға қайрылып айтып тұрған жөн баян емес эле. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдың үмметіне қалтырған ең ақырқы өзінің аманаты эле. Арафат даласында 100 миңден ашуун сахаба Пайғамбарымыздың ушул аманатын угушту. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам мына аларды қарап, төөнүн үстүндө ушул хутбаны айтып жатты. Сахабалар анын үнүндөгү коштошуу муңун сезип турушту. Пайгамбарыбыз ушул осуятты, ушул хутбаны айтып атты. Ошо менен бирге эле бул сахабалар менен коштошкон дагы күн эле туугандар. Мындан көп өтпөстөн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өттү туугандар. Эми мына бул Пайгамбарыбыздын аманатын уктуңуздар. Ар бирибизге бериле турган суроо: мен ушул Пайгамбарыбыздын калтырган осуятын кармап жатамбы? Пайгамбарыбыздын осуятына мен кандай амал кылып жатам деп ар кимибиз бүгүн мына ушул жумада отуруп өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Урматтуу жамаат, көпчүлүк суроо бергиси келип турса керек. Айт кандай болуп атат? Айт намаздарды окуш кандай болот? Каерлерде кантип, анан саат канчада окуйбуз деген суроо баарыңыздарды тынчсыздандырып турат. Себеби айт кийинки жумага жетпей калат туугандар. Ошондуктан мен сиздерге бул боюнча ачык жарыя кылып коеюн. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үйдө окуган намазга караганда 5 убакыт мечитке чыгып окулган намаз 27 эсе даражасы бийик деп, абзал. Жума намазда 5 убак намаз окулган мечиттер жам болуп келип, жами мечитке келип, жума окуш бул дагы абзал. Эми жумаларды биз ушундай жами мечиттерде окуп атабыз. Эми айт намазын майданга чыгып окуштагы абзал. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошол Масжидул Набавияда дайым ибадат кылышты, жума окушту, бирок ошол жерден майданга чыгып, ошол майданда Пайгамбарыбыз айт намазын окуп берди. Кыбладан бираз оң тарафында умрага баргандар, ажыга баргандар көргөнсүздөр, Масжидул Умама деген мечит бар. Булут мечити деп аталып калган. Булут мечити деп аталып калышы Пайгамбарыбыз ушундай аянтка чыгып, айт намазын окуп берип атканда, асмандан бир булут келип, ошол айт намаз бүткөнгө чейин Пайгамбарыбыздын үстүн көлөкөлөтүп турган. Андан кийин Абу Бакр Сыддыктын учурунда, Хазирети Умар разияллаху анхунун учурунда дагы ошол аянтка чыгып намаз окуган жерлерге бүгүнкү күндөрдө мечит менен белгилеген. Биз Кудай кааласа 27 май күнү, чаршамба күнү Кудай кааласа биздин мынау жаңы аянтка чыгып, ошол жерде азаттык аянтында айт намаз окушка уруксат алдык туугандар. Кудай кааласа башыбызды бириктирип, ошол жаңы аянтта бир кубаныч менен, Курбан айттык майрамдык шаң менен Алла Таалам намазыбызды окушту насип кылган болсун. Намаз 6-дан 10 мүнөт өткөндөн Куран окулуп башталат туугандар. 6:40га чейин Куран окулат, 7-ден башталып биздин расмий убактыбыз башталат. Келген коноктордон эки-үчөнө куттуктоо сөз беребиз, андай кылабыз, мындай кылабыз. Анан ошону менен 7-ден 15 мүнөт өткөндө
7'den 25 minut ötkөнгө чейин Казы Дамулла өзү куттуктоо сөзүн сүйлөп баян айтат. Saat 7:30'da inşallah namaz okuyuz tuğanlar. 7:30'da ayantta namaz okulat. Официальный атайын бөлүгү saat 7'den başlalat. Биздин карыларыбыз, кызматкерлер барып, saat 6'dan баштап ошол жерде болот. Курандар окулат, акырын барып, жай намазды көтөрүп алып барып, Кудай кааласа, ошол жерге жайгаша беребиз иншалла. Укпагандарга, колу кошуналарга, жамааттарга бүгүн кечки намаздарда бардыгына жеткизип коесуздар. Бул сиздерге аманат иншалла. Эми мына кече мусулмандар үчүн бир кубанычтуу кабар болду. Буну дагы мен айтып кетейин. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич баарыбыздын жүрөгүбүздөн орун алган, бардыгыбыз урматтап сыйлаган алымыбыз Чубак Ажы Жалиловго Кыргыз Республикасынын эл батыры деген эң жогорку, Кыргызстандагы эң жогорку даражалуу сыйлыкты ыйгарды. Урматтуу жамаат, бул бир гана Чубак Ажынын сыйлыгы эмес. Бул жалпы мусулмандардын сыйлыгы. Чубак Ажы эгерде кече болгондо өзүнүн кылган эмгегин, алган илимин, жамаат менен нечен жолу ушинтип беттешип отурган эмгектеринин кайтканын көрүп ыраазы болот эле туугандар. Андан бир күн мурда эле биз мына Аксы районунун Үч Коргон аймагында Кызылжар Чакан айылында мына ошол Чубак Ажы жана Мусулманкул Ажы алымдарыбыздын элесине арналган Куран мусабака өткөрүп келгенбиз. Биз бири-бирибизди урматтап, сүйлөөнү үйрөнөлү туугандар. Ошого мына элибиздин атынан, мусулмандарыбыздын атынан башчыларыбызга ыраазычылык айтышыбыз керек. Алла Таалам ошол инсандардан ыраазы болгон болсун. Бул иншалла элибиздин биримдиги, ынтымагы, баягы элибизде жакшы сөз бар. Эл эмгегин жер жебейт дейт. Эмгек кылсак, Кудай кааласа жер жебейт экен. Мына Чубак Ажынын дагы эмгеги кайтып, эң жогорку даражаны жер бетинде ыйгарылып атат. Эми Алла Таалам барзак жашоосунда дагы көптөгөн ажыр соопторду берип, рахат кылып жатса керек Кудай кааласа. Ал эми кыяматтан ары жагы ушу бейиштин төрүнөн орун болот деп ишенебиз. Алла Таалам бардыгыбыздын башыбызды бир кылсын, кылган иштерибизге береке болсун. Бардыгыбыз ушундай даража менен бул дүйнөдөн өтүштү Алла Таалам насип кылган болсун иншалла. Ассаламу алейкум Дамулла, сизден сураныч, иштерим жүрүшпөй атат. Ошого бир дуа кылып коесузбу? Алдын ала рахмат. Таксырым 5 убак намазды кыям кылам. Бир устаздын алдына барып 5 убак намаздан негизи мен тапшырам. Кайсы жерине кемчилик болсо ошол жерди оңдоң таксырым. Биздин иштен, башка нерседен аксаганыбыздын башаты мына ушул намаздан башталат. Намаз кемидиби, намаз толук болбой атабы, демек ошондой сыноолор келет. Кудай кааласа, ушу намазды тикелең бардыгы жакшы болуп кетет. Ассаламу алейкум Дамулла. Мектепте курулушта иштеп жаткан 2 уста бала кырсыктан реанимацияда жатат. Жамааттан дуа кылайлык. Дуа кылабыз да кааласа Алла Таалам өзү сактаган болсун. Бул жерде Манас шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүм эскертет дейт. Жайкы мезгилдерде өрт кырсыгынан алдын алуу, ушул өрт боюнча бардыгыбыз эле этият болобуз, Алла Таала сактасын. Бирок баягы сактансаң сактан дейт. Келиндерди, жаш балдарды, аркы буну айрыкча таксылармы телефондун зарядкасы. Телефонду кубат берүүчү тетик эч качан розеткада сайылган боюнча калбасын. Азыр көп өрттөр ушундан чыгып атат. Турат өзүнөн өзү өрттөнүп кетип атат.
А кээ бир жаш балдарыбыз, неберелерибиз ошо резеткага сайып алып, бул жагынан телефонду кармап алып ойноп атат. Буну да көрүп атасыздар интернеттен, ушу колуна турган боюнча телефон жарылып кетип атат. Ошого Кудай кааласа ушул нерселерге этият болойлук.